Сайдар 2 мүнөттө бирден бет кап тигип чыгарып, күнүнө 240 даана, эгер ыкчам иштесе 300 даанага дейре бет кап тиккенге үлгүрүүдө. Бизде бул жерде конвертни тигилет. Бир нерсесин биз өзүбүз тиксек, дагы бир немесин башка адам аткарат. Азыр биз мынаны бири-бирине жармаштырып, анан складкасын жасап чыгарып атабыз. Окантовка менен жасай турган иштен биздин башка немemiz ишкерибиз аткарып берет. Ошол менен тез тигилет. Биз узагы менен 2 мүнөттө тигип бүтөбүз бир масканы. Bir bet kap 2-3 minutda el aralык талапка шайкеш тигилип жатат. Өзгөчөлүгү нукура кездемеден тигилет. Буну 2-3 жолу жууп, кайра колдонууга да болот. Экинчи кала Ош шаарында атамекендик товар өндүрүүчү жергиликтүү ишкер бет кап өндүрүүгө киришти. Жеке ишкер дүйнөдө пандемияга айланган илдеттен сактанууда, бет капка муктаждык күчөгөнүн сезип, элди камсыздоону чечкен. Өзүбүздүн негизги иштерибизди токтотуп туруп, ушу элибизге, керегибизге, Кыргызстанга бир пайдабыз тийсин деп, ушу бет каптарды чыгара баштадык да. Азыркы учурда мына бет каптардын мына чоңдор үчүн бет каптар, бул болсо жаш балдар үчүн бет каптарды чыгарып атабыз. Бул жерде эми эл үчүн да кызмат кылыш керек деген маселе болуп атат да. Биз да Россияга экспорт кылганга ориентированный предприятиябызды айтып атпаймынбы? Биздин өзүнүн буйруктууларыбыз бар быйылкыгачы. Анан кийин ошо бирок ошо талап күчөгөнүнө байланыштуу биз дагы бир жардамыбыз тийсин элибизге деп туруп, арзан баада ошо маскалар менен камсыздалганга аракет жүргүзүп атабыз. Учурда өндүрүштө 100га жакын жумушчу, күнүнө 5000ден 10.000 даанага дейри эл аралык үлгүдөгү санитардык талапка ылайык бет кап өндүрүүдө. Ар бири эмгегине жараша 20.000ден 30.000 сомго дейри айлык алат. Ар 2 саат сайын биз ушундай задание бергенбиз. Чыгып, колдорун самын менен жууп, кайра кургатып, ар 2 саат сайын ошо күп турушат. Цехтин ичинде да андай чаңдар, микробдор жок. 18 вентиляция иштеп турат. Чаңды, жаман жыттарды баардыгын соруп турат. Маскада тигилип, требования ушундай бар экен. Маска тигилгенден кийин атайын паровый үтүктөр бар. Ошо менен ошодон да калып кеткен бир эки нерселер болсо, ошо үтүк менен полный жок кылып туруп, анан упаковка кылып, упаковка полный жабылат. Бизде азыркы учурда элибиз камтыман болбосо болот. Себеби бизде азыр бүт сырьё жагынан запастарыбыз кенен камсыз кыла алабыз. Эми өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Аптекаларда жок болуп атат. Талап күчөгөнүнө байланыштуу ар ким ушуну бизнеске айландырып алды. Ишкердин айтымында медициналык бет капты өндүрүүгө сырьёнун кору 10 айга камдалуу, жергиликтүү жана чет жактан кардарлардан тынымсыз буйрутма берилүүдө. Аны аткарууда өндүрүштү кеңейтип, дагы 100 жумуш орундарына калуучуларды жумушка чакырат. Жаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.